Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун Талас райондор аралык филиалында эмгектенгендердин бири Айсулуу Борукеева. Ал мында келген каттарды даректери боюнча бөлүштүрөт. Акыркы жылдары интернет аркылуу берилген буйрутмалар да почта аркылуу ээлеринин колуна жетет. Биздин биринчи эле жумушубуз Бишкектен бизге почта келет. Биринчи ошо почталарды принимать этебиз. Принимать этип оператор эжекебиз компьютерге киргизебиз, анан сорттойбуз. Газета, каттарды байланыш бөлүмдөрүнө сорттоп, анан посылкалар келет. Азыр өнүгүп атпайбы баары бул интернет магазиндер өнүгүпчү. Озон, жанагы Алиэкспресс, ошо Сингапурдан ошо майда пакеттер келип турат. Почта кызматкерлерине 2024 жылдын 8 январынан тарта 100%га көтөрүлгөн маяна жагымдуу жаңылык болду. Бул үчүн өлкө башчысына ыраазычылык билдиришет. Айлыгыбыз болсо ошо быйыл жаңы жылдан баштап көбөйдү. Абдан кубанычтабыз, сүйүнүп атабыз, өзүбүз да ошо көбөйүп аткан айлыгыбызды алабыз жакында деп, мына февралда биринчи айлыгыбызды алабыз буюрса. Рахматыбызды тилей атабыз. Иштеп атабыз, дагы көбөйтсө, дагы сүйүнөбүз, дагы иштеше берелик. Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун Талас райондор аралык филиалында 65 кызматкер эмгектенет. Заман талабына ылайык эл аралык байланыштарды өнүктүрүү максатында Кыргыз почтасы анын ичинде Талас филиалы иш алып барууда. Биз Талас району, город Талас, Бакай Ата району боюнча почталар 26 байланыш бөлүмү менен иштешебиз. Биз жалпы 65 кызматкерлерибиз бар. 8 январдан баштап 2024 жылдын биздин почта кызматкерлеринин маянасы көтөрүлдү 8.000ден 10.000ге чейин. Кыргыз почтасы ишканасында өлкө боюнча 3000 кызматкер эмгектенет. Бактыгүл Дүйшөнова, Чыңгыз Бокошев, Урмат Дулдурбек уулу, Талас шаары.